Белгилүү журналист, жазуучу Мамат Сабыровдун Мажнун аңгемеси. 3 кабаттын фойесинде турганбыз. Колдоруна китеп, дептер кармаган студенттер 3-төн 4-төн болуп, бири тепкич менен ылдый кетсе, бири жогору чыгып баратышат. Эркингүлдү тааныйсыңбы деди жанымда турган Сапарбай. Кайсыл Эркингүл? Тегине расписаниянын жанында турбайбы? Мен Сапарбай көрсөткөн жакты карасам, кыска ак көйнөк кийген сулуу кыз эки курбусу менен сүйлөшүп туруптур. Мен көрүп эле жүргөн кыз экен. Азыр карап тургун эле, жердешиң келет. Чын эле 5 мүнөт өтүп өтпөй Боронбай аттуу мурду барбайган кара тору жигит пайда болду. Бул дагы ноокаттык. Бизден 2 курс төмөн окуйт. Кыздарды алыстан карап туруп, алар коридор менен аудиторияны көздөй жөнөшкөндө артынан кетти. Аудиторияга чейин узатып барат деди Сапарбай. Сөз айта албайт, жалдырап эле артынан ээрчип жүрө берет. Кухняда да акмалап, аңдып турат. Эркингүл тамак жасаганы келгенин көрсө эле, калп эле чай коюмуш болуп, чайнегин көтөрүп келип калат. Бир жолу терезенин түбүндө бир тал кызыл гүл кармап турганын көрдүм. Бир аз кызуу окшойт. Жамгыр төгүп атат. Ал болсо шөлбүрөп чаштарынан ылдый суу шорголоп турат. Сүйүүнүн күчү керемет деген ушул турбайбы? Көп өтпөй Боронбай кайра пайда болду. Биз менен алыстан кол булгалап учурашып өтүп кетти. Өз оюнда Эркингүлдүн артынан көлөкөдөй ээрчип жүргөнүмдү эч ким билбейт деп ойлосо керек. Бирок Сапарбай билген нерсени башкалар билбей, укпай калмак беле? Балким бүт факультетке шардана болуп кеткендир. Ошолордун баары аны аңдый карап, Боронбайдын кантип сүйүүдөн акылын жоготконуна күлүп жүрүшкөндүр. Кечинде бөлмөдө сабак даярдап отурсак эшик ачылып, Боронбай кирип келди. Жердеш катары жакын көрүп, сүйлөшкүсү келдиби? Же ириккендегисиби? Айтор эч жумушу болбосо деле кээде келип калат. Келгениң жакшы болбодубу деди Сапарбай. Мен как раз сага барайын деп аттым эле. Жөнжай элеби деди Боронбай алаңдап. Акаң жаман кыйналып турат. Өзүң жардам бербесең болбой калды. Мен бу шүдүңкүт дагы эмнени баштаганы жатат деп Сапарбайды шектене карадым. Бирок Сапарбай көз ымдаганынан улам. Анан калса ал баштап жаткан оюн менин өзүмө дагы кызык сезилип, унчукпай кулак түрүп калдым. Болду ака, колдон келе турган ишпи деги? Колуңдан келет. Силердин курста Эркингүл деген кыз бар го? Жумгалдык. Фамилиясы ким эле? Боркошова беле? Боркошова. Шо кызды макем жакшы көрүп калыптыр. Сезимин кантип билдирерин билбей кыйналып жүрөт. Карабайсыңбы? Өңүнөн азып арыктап кетти. Койчей, дедим мен так секирип. Койбой эле, сен унчукпай отур. Мен Боронбай менен сүйлөшүп атам. Эмеле жадырап отурган Боронбайдын өңү боп-боз боло түштү. Ондай дардыңыз бар экен? Болду. Сразу эле мага айтпайсызбы? Боронбай булдурап, бири-бирине байланышпаган эле сөздөрдү сүйлөп кирди. Мына көрдүңбү деди Сапарбай, ыргыткан ташы бутага таамай тийгендей жарпы жазылып. Мен сага эчак эле айткамын, а? Эй, маке, кыйналбай баргын жердешиңе деп. Демейде кожурап көпкө отура берчү. Боронбай кеткенче шашты. Эч кыжаалат болбоң, ака. Эркингүлгө айтам деди, чыгып баратып. Сапарбай боорун тырмап күлүп калды. Көрдүңбү деди, кыткылыктап. Өзүн коёрго жер таппай тыбырчылап ийди. Бирок менин күлкүм келген жок, себеби сүйүү азабы кандай экенин билем да. 2 жыл мурда эле өзүмдүн башыман өткөн. Кыздар сүйүүгө кабылганда акылдуу боло баштайт. Жигиттер акылынан айнып, жинди боло баштайт деген чын. Ансыз деле кыйналып турган байкушту өлгөнүн үстүнө көмгөн кылбадыңбы? Эми чын эле Эркингүлгө айтып барса эмне болот? Айтпайт, деди Сапарбай камырабай. Аны менен сүйлөшмөк турсун жанына барганга даабайт. Бөлмөдө отура албай койдум. Китеп карасам эле, терезени тиктесем деле байкуш жердешимдин аянычтуу кебетеси көз алдыма тартылат. Жуунуучу бөлмөгө барып, тамеки тартканча бир аз турдум да анан Боронбайдын бөлмөсүнө жөнөдүм. Ал 4-кабатта жашачу. Боронбай кроватында өңкүйүп, бечара кейиптенип отурган экен. Мени көрүп кызыктай боло түштү. Эмнеге келгенимди түшүнбөй, дагы кандай жамандык угам деп чоочуп кетти окшойт.
аркы беркини сурамыш болуп бир аз отурдум. Сапарбай жөн эле тамашалап койду дедим анан. Ал кызыңарды мен тааныбайм деле. Боронбай мени ишенкиребей карап калды. Чын айтып атасызбы, ака? Чын? Боронбай ордунан атып туруп мени кучактап калса болобу? Жападан жалгыз атаандашынан кутулгандай. Эми ал кыз экөөм бөлүп турган акыркы тосмо жоголгондой сүйүнүп кетти. Рахмат, ака. Сапарбай ака жана кеткенде чынын айтсам жаман болуп кеттим. Билесиз да. Уксаңыз керек. Билем, кичине чечкиндүүрөөк болсоң, өкам, минтип жүрсөң жүрө бересиң. Болду, ака. Эртеси кечинде аябай толкунданып келди. Сизде фотоаппарат бар, а? Бар. Сизден бир ылтымас. Эркингүлдүн сүрөтүн тартып бербейсизби? Только мени суранды деп айтпаң. Эмне кыласың? Боронбай кызарып кетти. Кроватимдин үстүнө илип алайын дегем. Фотоаппаратты берейин, өзүң тарт. Сүйлөшкөнгө дагы жакшы шылтоо болот. Боронбай баш чайкады. Мен анын комнатасына кире албайм, ака. Корком. Корккон киши кантип кыз сүйсүн? Мейли, бир айласын издеп көрөйүн. Рахмат, ака. Пушкин айткандай, бир ыры бар го. Подруга дней моих суровых деген. Сиз дагы кыйын күндөрдө мага жүлөк болуп атасыз. Жүлөнгөн тоом болуп атасыз, ака. Пиво анан футболдон башка менен иши жок дүйнөгө бар жигит Пушкинди окуп, ырларын жаттай баштаганына караганда, абал өтө эле олуттуу экен деп койдум өзүмчө. Жакында өзү да ыр жаза баштаса, ага деле эч таң калбаш керек. Менин фотографтыктагы өнөрүм бар экенин кээде бөлмөлөрдө кыдырып, курсташтарымды, жакын тааныштарымды тартып жүргөнүмдү жатаканадагылардын баары билишчү. Андыктан 2-кабаттагы 45-бөлмөгө барып, анда жашаган кыздарга сүрөткө түшүүнү сунуштаган мага эч кандай деле кыйынчылык туудурган жок. Кыздар өздөрү дагы сүрөткө түшкөнгө ынтызар окшойт, мени отургузуп коюшуп, шкафтын артында боенуп түзөнө башташты. Адегенде 4 чогуу тарттым. Анан ар бирин өз-өзүнчө тарта баштадым. Байке, бир аз күтө аласызбы, деди Эркингүл. Мен жигитимди чакырып келейин дедим эле. Чакыр? Кыз чуркаган бойдон чыгып кетти. Мени болсо ой басты. Биягы таза кызык болду го. Азыр кимди ээрчитип келер экен? Биздин жатаканада жашаганына караганда өзүбүздүн эле факультеттеги бирөө окшойт. Же Боронбайбы? Андай болушу мүмкүн эмес го. Анын ашык болуп жүргөнүн Эркингүл билбейт деле болуш керек. Ушу тапта эшик ачылып, Эркингүл анын артынан Бакас кирди. Бакас мени менен бир курста кыргыз тили жана адабияты бөлүмүндө окучу. Өзү Александр Абдуловго түспөлдөшүп кеткен узун бойлуу, келишимдүү жигит. Ырчылыктагы өнөрү бар. Кызды үйдө кыякчы дегендей, ал дагы гитарасын көтөрүп алып, дегеле кыздардын бөлмөсүнөн чыкпайт. Анан мындайларды кыздар бат эле жактырышып, баштары айланып калат эмеспи? Бөлмөгө кайра келген соң, кроватьма жатып алып, Боронбайга кандай жооп айтарымды ойлоно баштадым. Болгонун болгондой айтсаң, жүрөгү ооруйт. Эркингүлдүн сүрөтүн чыгарып берип, кору үмүткөр кылганга дагы болбойт. Аңгыча Боронбай кирип келди. Мен көзүмдү жуумп, калп эле уктамыш болуп калдым. Сапарбай экөө столдо кобурашып отурушат. Эркингүл менен сүйлөшө алдыңбы? Жок, ака. Жакшы эле болуптур сүйлөшпөгөнүң. Онуңун 2 айлык боюнда бар турбайбы? Боронбай дал болуп калды. Коюңчей, азилдашып атасыз, билем го сизди. Азилдашпай эле, бая күнү эртең менен декан биздин курстагы Бакас экөөнү чогуу жаткан жеринен кармап алып, силерге 1 ай мөөнөт берем, же үйлөнөсүңөр, же экөөң тең окуудан айдаласыңар дептир. Азыр тойго камданып атышат. Калп айтып атасыз. Ишенбесең сура акаңан. Эй, Калыков, айтып койчу. Байкуш Боронбай качан тура калып калп деп айтат деп мени кылчак карайт. Мен болсо укмаксанга салып жата бердим. Жана келгенде Сапарбайга болгон окуяны айтып берип, Боронбайга суук кабарды угузганга оозум барбай жатат дедим эле. Сапарбай болсо дароо балп эткизип салды. Жөнүндө айтпай, адатынча бурмалап, көбүртүп жабыртып айтты. Ким билет, балким туура эле кылгандыр. Эркингүлдүн жигити бар экенин Боронбай бир күн баары бир укмак. Жүрөгү канап
ичинен кан өтмөк. Эми мындай окуядан кийин көксөөсү батыраак сууп, батыраак айыгып кетсе ажеп эмес. Боронбай менин ойго эле жатканымды, менден көңүл жубатаар сөз укпасын түшүндү окшойт. Ордунан турду дагы чыгып кетти. Мен болсо мындан 2 жыл мурда өз башыман өткөргөн окуяны, сүйүүнүн азабынан кантип жинди болгонумду досум Сталбектен кыздын уругу түгөнүп калса дагы токтотчу ыйлаганыңды деп тилдегенин эстеп жаттым. Ал Сапарбайдан дагы орой болчу. Сиздер белгилүү журналист, жазуучу Мамат Сабыровдун Мажнун аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.